отырады, көзі желем. Атам дегенде де сөгінген баяғы емелер бар. Тренерлер бар. Болды, тоқтатқыла сөйлейді. Көріп келсем, не болды да проект менен кетіп тауып біледі. Солар құтық оқшыр отыра берместен. Күнгізге барып, маға видео чат таштаған. Шыныңғы, анан ашмап құнуада барып, маға видео чат ташта, şimdi yolda tayakta. Барып көріп келсем, не болды да проект менен кетіп тауып біледі. Солар құтық оқшыр отыра берместен. Күнгізге барып, маға видео чат таштаған. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар деп Дооронбек Садырбеков деген депутат айтып кеткенде. Мурда депутаттар салып берем, алып берем, кылып берем десе, азыркылар терпелабыда койдум да, только жазат дейм. Мыйзам жазам дейт да. Жазып койгон мыйзам иштебесе не пайда? Кайсы мыйзам иштейт? Мыйзам кайсы кимге иштейт айтайын? Карапайымга, кедейге иштейт. Байга иштебейт. Чиновниктерге иштебейт. Кандай болбосун иштебейт. Жолдо кичине форс-мажор кылып көрсөтүшөт. Бирок Кыргызстан Республикасында бир мыйзам бар. Кыргызстандын территориясына төрөгөн жаран өмүрүндө бир жолу бир жер үлүш алыш керек. Үй салганы, жер салганы. Ошол мыйзам иштебейт экен. Жаза берсеңер, миллионда жазгыла, иштебесем не пайда? Мисалы да, тууганда. Силер кандай ойлойсуңар? Мен мисалы ошондой. Мен мына 33-кө чыктым. Алла насип кылып. Садыр Жапаров менен Камчык ташип шайлагам. Москвада жүрүп, посольствого барып, өчүт күтүп 2 саат. Ана машинаны неме гайлар алып кетип калган, эвакуатор. Бирок шайлагам өмүрүмдө биринчи жолу жүрөгүмөн. Калгандарын шайлабайм эркекче. Пакта эмес бул, негизи ошондой. Ошол убакта бир мындай шайлагым келген да, элге. Кыргызстанга жаш президент керек эле да, бизде жалаң кары президенттер келе берип, карынын не камы бар дегендей баягы жаш кезине жетпей калган армандары болот экен да. Любовница Атамбаев Кеңгирбаш, любовница имеет этти артист менен. Пакип деле ошо экинчи катын алды. Оруско үйлөнүп алып, кичине байып жашаган экен, мисалы үчүн. Отунбаева эжебиздин эри бар. Дагы ким? Акаев. Бар жок көтүн киргизип кеттим, Швейцария кылам деп, акыры Пакистан кылып койду. Мен мына Садыр Жапаров менен Камчык ташип жакшы деп атат да, мисалы үчүн. Бирок депутаттарды жаман мындай авторитетин түшүрүп да. Атамбаев да чиңкирик деди, Садыр Жапаров айтты. Садыр Жапаров де-факто айтты да, то есть депутаттар салып берем, алып берем десе алданбагыла депчи. Просто мыйзам, жакшы мыйзамдар бар, бирок иштебейт да. Жазам деп кетип атат. Мен терпелабы деп койдум буларды негизги. 8-чакырылыштын депутаттар бардыгы сексолог, терпила, психолог, мотиватор, оратор, ушундай болот окшойт. Эмне дурайын? Бремени көрүп жатарбыз. Мушак иштеп калар. Эртең мына шайлоо келатат. Байлар чамынып турат. Акчага сатылбаш керек. Кыяматта жооп аманат, бул да аманат. Шайлоого барыш аманат, таптыктуусун шайлоо дагы аманат. Сен шайлаган адам күнөө иш кыла турган болсо, сен ошондой экен шайласаң, сен ошого жооп бере, шерик болот, сен шерик болсо урматтуу бир тууган. Ошого таразылап туруп шайлаш керек да. Эл үчүн, жер үчүн, Кудай үчүн иштейби, жокпу дегенди билип иштеш керек. Анан сен туура балап кийин адашып берсе, сенин күнөөң эмес, сен жакшы күмөн кылгансың. Бирок башынан эрге кыйчык мингени минип туруп шайлай турган болсоң, анда ошого сен жооп бересиң.